인거 апаңа окшоп сен менен түркүлдө чыгышкай. Апаңа өчүшүп күнүгө урам. Мындай сөздөр менен баласын сабап видеого тартып аялына жөнөткөн. Видео тасма социалдык тармактарга тарап кызуу талкууга жем таштады. Анда видеодо көрүнүп тургандай 4 жаштагы уулун тилдеп уйкум келип жатат дегенине карабай эшикке чыгарып жиберген. Эшикке чыгып жатасың айтып коеюн. Чыгышкай. Жүзү болом. Ал арада кичинекей баласын урду деген 39 жаштагы киши алайдын тургуну экени аныкталды. Учурда тергөө иштери башталып, сурак алынган. Ал мындай аракетке жубайы менен пикир келишпестиктен улам барганын билдирген. Аны коркутуп коюу максатында баласын урушуп, видеого тартып, Орусияда эмгектенип жүргөн аялына жөнөткөн. Учурда жаш баланын абалы туруктуу деп айтылды, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Ал эми баланы ошол замат милиция кызматкерлери коргоого алып, аны дарыгерлерге көрсөтүп, эч кандай жараттар аныкталган эмес, бирок балага дагы атасына дагы тийиштүү экспертизалар дайындалган. Ал эми бала ошол тайкелерине тайнесинин колуна тапшырылган. Ал эми окуяга тиешеси бар жарандар суракка алынып, учурда материал топтолуп жатат. Жобосу андай уруп токмок алган учурлары болуп турбу? Жок, бул үй бүлөнүн андай маалыматтар бул үй бүлө жөнүндө катталган эмес. Бул үй бүлөнүн bundan башка дагы 3 баласы бар, жаркы 2 жубайлардын 4 баласы бар. Учурда бала туугандарынын колунда экени белгилүү болду. Окуя бир топ күн мурун Алай районунун Курманжан Датка айыл аймагында болгон. Баланын апасы миграцияга кеткенине 4 ай болгону айтылды. Жубайлардын ортосунда 4 бала бар. Алай райондук эмгек жана социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысынын айтымында, эми балдарды фостердик үй бүлөгө алуу каралууда. Баланы биз азыр экспертизага дагы жөнөттүк. Эми азыр КДДга администрациянын алдындагы балдар иштери боюнча комиссияга койгону жатабыз. Комиссияда балдарды азыр убактылуу фостердик үй бүлөгө алабыз. Андан кийин дагы дальше өзүбүздүн рызамчылыгында иштерди жүргүзөбүз. Буга чейин бул үй бүлө бизде каттоодо турган эмес. Будан азыр ушул күндөн баштап биз каттоого алдык бул үй бүлөнү. Акыркы учурда бул сыяктуу жаш балдарга карата зомбулук фактылары көбөйүп жатат. Буга чейин да Араван районунда 2 жашар кызын сабап видеого тартып күйөөсүнө жөнөткөн келиндин окуясы коомчулукка тараган болчу. Бул сыяктуу зомбулукка көбүн эсе мигранттардын балдары туш болууда дешет. Ал себептүү бала тарбиялоодо ата-эненин жоопкерчилиги каралбай калды деген таризде. Ата-эне бири-бирине болгон ызасын баладан чыгарып атышат да. Балада не күнөө? Ошону дүйнөгө өздөрү алып келишкен го, мына ошону ойлонбой атышат. Ошо үй бүлөнү багуу кимдин милдети? Эркектин милдети го. Өзүнүн милдетин аткара албай, анан эне байкуш таладап жүрсө, анан ошо менен урушуп кетип, анан кийин кичинекей баласын сабаса, бул эркектик эмес болуп калат. Буга окшогон көрүнүштөр буга чейин деле болгон. Баягы анда аял киши сабаган болчу. Эми аялды биз жоопко тартылган, башка болгон. Анан бул жерде биздин эң мындай кандай десем, аялуу балдарыбыздын маселесин чындыгында карашыбыз керек болуп калды. Бул окуядан кийин балдарын атайын камкорчуга табыштабай, тиешелүү мамлекеттик органдарга кабарлабай кеткен эмгек мигранттарынын жоопкерчилигин күчөтүү башкы орунга чыкты. Бирөөнү атайындап камкорчулукка албай сайын тыштабай кетпегиле деп, ошо көбүнчө ушу миграцияларды колдойт дейм балдары. Мындай да ар бир ата-эненин өзүнүн милдети бул. Себеби дегенде баласын бала болгондон бул сенин келечегиң. Ол келечегиңди сен ошончолук жакшы карасаң, сенин жашооң да жакшы болот, турмушуң да жакшы болот да. Эми ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү бул жанагы немелерге чараларга кирет да, бул зордуктап неме кылган чараларга кирет. Неме эң негизгиси менин оюмча мамлекет ошол балдар жалгыз калбай тургандай ата-энелерге шарт түзүш керек. Ошол шарттар пайда болгондо анан кийин ата-эне дагы мигрант болбойт, талаага кетпейт. Балдар дагы ата-эненин кароосуз, мээримсиз калбайт болуш керек деп ойлойм. Эми балдар кароосуз калып атат да, чоң ата, чоң эненин колунда калып атат. Ошон үчүн тарбия дагы сал кыйыныраак болуп атат да балдарга. Менин оюмча ошол иш болуш керек да биздин мамлекетте. Ата-эне бала тарбиялоодо, конечно, күчөтүш керек. Биринчи эненин, атанын тарбиясы бала үчүн важный. Келечек биздин балдарды болгондон кийин мүмкүн болушунча ошол балдарды жакшы тарбиялаганга аракет кылышыбыз керек да.
Эске салсак, Ош облустук милициясында 8 айда эле балдарга карата зомбулук боюнча 9 факты каттоого алынган. Анын 5өө гана сотко өткөрүлгөн. Кыргызстанда 2023-жылы балдарга каршы 1832 кылмыш жасалган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.